негизги себеби бул аялды аял түшүнөт дегендей, аялдарды үй бүлөдөгү көйгөйлүү маселелери, эң негизгиси жумуссуздук. Ошолорду алып чыгышка аракет кылып депутаттыкка аттандык. Үйдөгү эң актуалдуу маселелерди бири-бирибизди түшүнбөстүк, зорлук зомбулукту в основном себеби бул жумуссуздук болуп эсептелет экен да. Мен өзү журналист болуп кесибимден келип чыгып айтсам, аймактарда аялдар жумуссуз болгондугунан үй бүлөдө ошондой чыр-чатактар келип чыгат экен. Негизги маселеси ушул. Мына жолдон апаларыбыз жүрөт, инвалиддер жүрөт, балдарыбыз жүрөт. Көрсөңүздөр, шартка жооп бербейт, түздөлбөгөн дагы оңдоо иштери дагы алып барылбаган. Маалламдан мен чыкпасам ким чыгат? Менин жашап аткан жердин маселесини мен өзүм билем, өзүм алып чыгышым керек. Алып чыгыш дегенде, алып чыгыш эле эмес да, аны чечиш керек. Аны акырын көрсөтүш керек, эл билиш керек. Депутаттар иштеп атканын, мемлекет иштеп атканын, шаар иштеп атканын. Мемлекет өнүгүшү үчүн шаар өнүгүш керек. Шаар өнүгүш үчүн мындай кичине маалар өнүгүш керек. Негизги мени эң кыйнап аткан нерселер ушул. Бизде аялдар кылам деген аялдар өтө көп. Үйдө да бир швея или кондитерский ачам деген алар жолуну билбейт. Ошолорду үйрөтөлү. Мисалы үчүн иштейм дейт, бирок билбейт, колунда өнөрү жок. Мисалы үчүн кондитер ачам дейт, бирок өнөрү жок да. Мисалы үчүн тигүүчүлүк кылам дегендерге ошо грант асасында, проект асасында аларга ачып бериш керек да. Ошол иш менен камсыз кылуу не только жогору, айтып атам го, жогору билимдүү айымдар эмес. Орто билими бар. Өнөрү жок болсо өнөр үйрөтөлү. Иш алып кетишти үйрөтөлү. Керек болсо ошо цехти ачып берели. Ал үчүн иштеш керек. Ал үчүн проект, ал үчүн аракет жасаш керек да. Биз жасабасак, мен жасабасам, аялдар үчүн. Аялды аял түшүнөт. Ошон үчүн биздин максат дагы ошо жогору жактарга чыгып, аялдардын проблемасын көтөрүп, чечип, дагы элге көрсөтүү. Улуттар биримдигинин аталышы өзү мен ойлогон нерсе. Мемлекетибизде 40тан ашык улуттар болсо, алар бекем дос болбосо, мемлекет эч качан өнүгбөйт. Улуттар биримдигини өзү, аталышыны өзү мен өзүм келишимге себеп. Келип чыгып, программалар, стратегияларды окуп, именно мен ойлогон партия. Мени оюм, мени ошо көйгөйлөрүм бизде бардык беренелерде бар.